мындай жасалма чогулуштарды өткөрүү эмне кереги бар? Şu Özbekistan'ın kızıkçılığı için Özbekistan'a Kempravat'ı beremiz de özüstün ellerinin başını emni için aylanıp atağız. Emniye kızıkçılığı var iki dostu değil mi? Sadır Nurgojovic, Kamçıbek Kıdırşayevic, emniye güç gelip atat. Ben düşünbey kaldım, emni olup atat. Kempravat'ta 2015 yılı Atambayev Taşkent'teki Bişkek'te de kol koyma koygan. Asıl emni için bir gün kol koyup atasınlar. Oşol çegerada alavukata жүргенде Özbekistan'dan televizyon satat eken. Telefonlarda YouTube'ları Özbekistan'da işleyt eken. Oşol жерден Özbek tuğanlardan süylep atkan sözlerinden de aytıp koyuyor. Alar aytıp atat. Biz 300 milyonday gektar жерди Kempravat'tan çıkan su gara turgan 300 milyon gektar жерге Kempravat'ta alıp atabız dep. Uşunçalık çoğ jeniş katarı bayramdap atıptır. Ança-mınça adırlar getiptir de, Sufiye ança-mınça adırlar Kırgız tuğanlarına berip, biz bırak Kempravat aldık da, abda bir ulutluk, bir çoğ jetişkendik katarı sayasat жүрüp atat. Kamçilim, egerde çında belesem, küç bilen, uşuntip, özübüzdün eldin, özübüzdün mamleketten kızıkçılığın, strategiyalı kızıkçılığın karabay, 4.000-4.500 gektar жерди Kempravat'ka ötkөрүп берсем, мен ачык эле айтып коеюн. Кудай кааласа сен жакында Өзбек Республикасынын эл батыры болосуң. Эгер сага өткөрүп берсе, Мырзыев сага сөз түрдө Өзбекстандын батыры деген наам берет. Бирок мен аны каалабайт элем. Сен Кыргыздын батыры эле ойлонганчы, ошол Кемправатты бербей коюп. Тарыхта Кыргыздын батыры катары каласың. Садыр Нургожоевич, tarixta dostum öküğün Kempravat'ta satkan kişi olup kalasın. Emniki kızıkçılık var sizlerge. Kempravat degen strategiyalık yer. Su degen gelecekte baylık. Neftiden de kımbat baylık. Benzinden de kımbat, altından da kımbat baylık bulun. Emni ançalık şaşılıp ötkörüp atasınlar. Elde düşünbey atan. Ağanar katarı men de düşünbey atan. Mına özümüz uruşup жүрген Atambayev бербей койгон жерде шашылыш түрдө эмне өткөрүп атасыңар, эмне күч келди силерге. Эгер мени калп айтып атат десе, мен агаңар катары силер бердим деген жерге атайын барып келдим. Ошол адыр ашып барып, 110 километр тоо аралап барып, ошол Гавасайды көрүп келдим. Калпбек идим, вертолет менен 1,5 жыл мурда барыпсың. Бир аз элди чогултуп туруп, ошол Көкташ деген айылда айтыпсың, мына судун аркы бетиндеги жайлооңарды мына алып берем деп. Ал жайлоо Кыргыздын эле жайлоо экен. Бир тарапты эле Өзбектин солдаттары кайтарып, Кыргыздын малын киргизбей койчу экен. Ал ошол айылдын төрү жайлоосу, чоку. Бир боор, өзүбүздүн жер. Мурда Акаев үзен кушту билип атканда биз уттук деп өзүбүздүн жерди 70-30 кылып бөлүп алып туруп 30% Кытайга берип анан биз 70 алды уттук деп мактанды эле. Назарбаев болсо Каркыраны бөлүп алып анан силерге көбүрөөк жер бердик деп өзүбүздүн жайлоодо кайра өзүбүзгө берди эле. Эми силер Каримов 97-жылга чейин тартып койгон, казып койгон траншеядан нарака 1 сантиметр өтпөй туруп, бирок траншея каспай туруп, мынагы уңгар тоодай кылып, мынагы биздин жер деп, мал доо кылган жерлерди эми ошодо кайтарып алдык деп айтып эмне күч келип атат? Жергиликтүү элде ишенбейт да буга. Да, жанагы докансаларыңар бар экен. Алар ишенет, алар айтат, силердин ырыңарды ырдайт. Бирок жалпы эл дегенде бар да. Тарых деген бар да. Бизге окшогон эски муун бар да жерлерде, бул биздин эле жер. 1 сантиметр Өзбекстан биз жер алдык, аны жокпуз деп атыгүл ошол жерде жашагандарды айтып атат да. Мында көрдүңөр да өзүңөр. Мен ошол үчүн силерге сунуш берем. Урматтуу Садыр Нургожоевич. Мына Талгарбек мырза айтып атпайбы? Өзбек Кыргызстан чегарасын эл аралык келишимди референдумга коелуу деп. Эл аралык келишим референдумга коюлбайт. Бул дөпүрөстүк сөз. Референдумга коелду десе Садыр Нургожоевич, Кемправатты бердик деген жанагы Кемправаттын жерин референдумга алып чыккыла 4 эле сөз.
Kempirawatты Özbekistan'a ötkөрүp bергенге макулсуңбу деген референдум өткөрүңүз. Төртүлө сөз. Kempirawatты Özbekistan'a өткөрүп бергенге макулсуңбу деп. Ошондон кийин анан кийин ушул Кыргызстандын көпчүлүгү жарандары макул болдуга добуш берсе өткөрүп бериңиз. Жүзүңүз жарык болот. Тарых алдында дагы, эл алдында дагы. Аны кылбай туруп 99% уттук дегениңизди жергиликтүү эл айтып атат. 99% биз утулуппуз. Kempirawatты берсек утулат экенбиз. Жана алдык деген жерлердин баалуулугу 1%ке да татыбайт экен. Ушул жүрүшүбүздө биз жогорку кеңештен өткөзүп алсак, 99% биз утулабыз. Мени душман көтөрүп көрсөңөр көргүлө, бузуку десеңер бузуку дегиле. Бирок тарыхта 99% утулуп, Kempirawatты эки дос сатып берген деген тарыхта калганарды мен каалабайм. Мен каршымын ага. Силер мекенчилсиңер. Мен ага күмөнүм жок. Бирок муну кылып аткан ишиңер бул өзүңөрдүн элиңерге, өзүбүзгө, кыргыздарга кылып аткан кыянатчылык болуп эсептелет.